стабилдүүлүк. Бул экинчи деп коелу. Качан мамлекетте тынчтык болсо, бардык жарагынан экономикалык жактан стабилдүүлүк болсо, сөзсүз акциянын курсу бир калыпта же болбосо өсүүдө болушу мүмкүн. Эгерде мындай стабилдүүлүк жок болгон учурда акциянын курсуна сөзсүз түрдө терс таасирин тийгизет да, акциянын курсу түшкөндөн түшүшү мүмкүн. Ошондой эле ошол акцияга болгон сунуштоо, акцияны сунуштоо дагы сөзсүз таасир этет. Акциялардын саны аз болсо, сунуштоосу аз болсо, бул дагы акциянын курсуна таасир этет. Акциянын курсу жогорулашы мүмкүн же болбосо төмөндөшү мүмкүн. Сунуш. Бул акциянын курсу болду. Ал эми акцияларды фонд биржасында ушул баалуу кагаздарды сатып алууда жеке гана жөнөкөй эле адамдар сатып албастан, буларды дүңгүрөткөн, ушул фонд биржасын дүңгүрөткөн бул чайкоочулар болуп саналат. Чайкоочулар. Биржалык чайкоочулар. Мына ушул чайкоочулар, башкача айтканда, алардын максаты пайда көрүү негизинен. Бул чайкоочулар пайда көрүү. Ушул акциянын курсу жогорулоодон же төмөндөдөн көп пайда табышат. Булар бирден, экиден алышпайт, көп сандап алышат дагы. Ошол саны менен чайкоочулар негизинен экиге бөлүнүп кетет да. Аюулар, анан экинчиси өгүздөр дейт. Өгүздөр. Бул эми чайкоочу адамдар, бардыгы эле жөнөкөй гана адамдар, булардын жүргүзгөн иш аракети, психологиясы, тактикасы боюнча ушундай условно белгилеп коюшат да, быки, медведи деп орусча. Аюулар биз кандай жаныбар экенин билебиз, тойгондон кийин аңгуулага чыкпайт. Демек, акциянын курсу бир аз гана түшүп кеткенде, бул аюулар акциянын курсу түшкөндө, акциянын курсу төмөндөгөндө булар сатып алышат дагы, акцияны сатып алышат дагы. Бир аз гана көтөрүлгөнүн күтүп туруп эле, анча-мынча көтөрүлгөндө эле кайра сатып жиберишет. Булар пессимисттер болот. Өтө рисковать этпей, мындай тобокелдикке барбайт дагы, акциянын курсу төмөндөгөндө сатып алып, бир аз көтөрүлгөндө эле ошол тапкан пайдабыз жетет дейт. Ал эми өгүздөр болсо, өгүз кандай жаныбар экенин биз билебиз, сүзө качырган. Демек, булар акциянын курсу жанагындай курсу төмөндөгөндө сатып алышат экен, акцияларды көп санда сатып алышат экен дагы. Булар упорно күтүп турушат экен, кадимкидей. Булар оптимисттер болуп атышат. Оптимист. Демек, булар күчтүү экономисттер. Ошол акционерди, коомду жакшы изилдеп билген, акциясынын курсу белгилүү бир мезгилде ушунчалык жакшы көтөрүлүп кете тургандыгына ишенгендер, көп пайда табам деп тобокелдикке барган чайкоочулар, болбосо алып сатарлар, ушул фонд биржасында алып сатарлар, бул өгүздөр деп атап коюшат экен экономисттер. Демек, булар бул учурда абдан көп пайда көрүшөт экен, же тескерисинче көрбөй да калышы мүмкүн экен. Ушунчалык тобокелдикке барышат экен. Бул фонд биржасын дүңгүрөткөн, биз кинолордон деле көрүп жүрөбүз, көбү ушул акциянын курстарынан жүрөктөрүн кармап, инфаркт болуп, көбүрө сүйүнүп, жөн эле ушунчалык жыргашкандар болот экен. Демек, ушул чайкоочулар болушат экен. Андан тышкары, эгерде мен акцияны алып, мага акча керек болуп калса, акцияны кайда барып сатат экенмин? Демек, ушул акцияны акционердик коомдон сатып алууга мүмкүнчүлүк жок экен. Акционердик коом сатпайт өзүнүн акцияларын, только ушул фонд биржасына келип сатып алабыз. Ошол мен сатып алган акциямды кайра фонд биржасына барып сатсам, мен маклер болуп саналат экен. Демек, брокерлер бул фонд биржасында эмгектенип отуруп сатып алган далдалчылар. Ал эми маклер болсо өз атынан
өз эсебинен сатып жана сатып алган адамдар бул маклерлер болуп саналышат экен. Демек мен өзүмдүн акциямды саткым келсе, ушул фонд биржасына барып, өзүмдүн акциямды сатсам болот экен. Демек мени маклер дешет экен. Ал эми брокер, дилерлер бул ошол эле далдалчылар болуп саналат экен. Брокердин дагы бөлөкчө атап жүрүшөт бул дилерлерди. Демек, бул акциянын сатылуусу жана облигацияларын сатып алуусу жөнүндө сөз кылдык. Ал эми ушул фирманын баасы, биз мына бул жерде фирманын баасы деп негизги түшүнүктөрдө жазып койбодук. Фирманын баасы акционердик же болбосо башкача айтканда акционердик коом канча турат? Эгерде ушуну сатып ала турсак, сатып алуучу киши болсо кантип эсептешет? Акционердик коомдун баасы канча деген суроо туулушу мүмкүн. Бул акционердин же болбосо фирманын баасы бул акциянын бардык чыгарган акцияларынын, ошол акционердик коом чыгарган акцияларынын санын анын баасына көбөйткөндө келип чыккан сумма ушул акционердик коомдун же болбосо фирманын баасы келип чыгат экен. Фирманын баасы болуп саналат экен. Эми кайра суроо туулушу мүмкүн. Акциянын саны эмнеге көз каранды? Чексиз эле чыгара береби каалаган учурда эле, же каалаган санда эле чыгара беришеби акционердик коомдор деген суроо туулушу мүмкүн. Демек, акциянын саны ошол акционердик коомдун бүтүндөй имараты, ичиндеги өндүрүш жабдыктары жана башка ушул бардык эмне мүлкү болсо, ошонун бардыгы башкача айтканда заттык капиталынын суммасына жараша акция чыгарылат экен. Акциянын саны ошого жараша саны, анан баасы коюлат экен. Баасы коюлат. Мына ушул акционердик коомдун же болбосо фирманын, ушул акционердик коомдун баасы ушул акциянын санына, анын баасына көбөйткөндө келип чыккан сан фирманын баасын түшүндүрөт экен. Бүгүнкү сабакта фонд биржасы менен тааныштык. Дүйнөдөгү эң чоң фонд биржаларын билебиз биз. Бул Лондон фонд биржасы дүйнөдөгү абдан чоң фонд биржаларынын бири. Токиодагы фонд биржа, Нью-Йорк фонд биржасы, Нью-Йорк фонд биржасы жана башка ушул сыяктуу чоң фонд биржаларында баалуу кагаздар сатылат экен. Баалуу кагаздар акция, облигация экенин билебиз. Мына ушул.